Келечектеги кесип үчүн 5 жыл окуп, терең билим алып, университетти артыкчылык менен бүткөн жаштарыбыз дипломун сандыкка катып, чет элге иштегени кетип эле жатат. Анын себеби бештен белгилүү. Үйрөнгөн билими менен Кыргызстанда тиричиликке жете турган айлык албашы турган иш. Анткени өлкөдө эл бай, мамлекет жакыр болгон үчүн бийлик жетекчилиги билимдүүлөргө татыктуу айлык төлөй албай келет. Бул себептен жаштардын баары айласыздан колундагы дипломуна карабай миграцияга агылып жатат. Туура алардан чоң көлөмдөгү акча өлкөгө тынбай которулуп турат. Бирок өкүнүчтүүсү чет жерден ишине, билимине татыктуу маяна алып, иштин көзүн үйрөнгөн кесипкөй адистердин өлкөгө кайтып келбегендигинде. Саламатсызбы? Назарыңыздарда жердеш көрсөтүүсү. Бул программада биз Москва шаарындагы кыргызстандык мекендештердин турмушу, тагдыры жана жеке башынан өткөргөн оор күндөрү жөнүндө кенен кеп кылабыз. Биз менен болуңуздар. Так, балдар кандайсыңар? Баары жакшы? Бүгүн продуктылар баарын алып келдик. Эме Айсылжа? Эртең эмне кылмам керек болот? Кубанычбек 31 жашта, жашоосунан жаңы багыт издеген мекендеш 20-га жете элек жаш жигит кезинде эле Москвага келе берген. Өзүн ар кандай кесипте сынап көрүп, бирде жыгылса, бирде туруп, турмушка түзүк эле чыңалган. Бүгүн ал Москвада шлямфу тамагы жасалчу алгачкы кафени ачып, кыргызстандыктарга кызмат көрсөтүп жаткан кичи ишкерге айланды. Каармандын айтымында бул жолго жетүү үчүн далай азап, кыйынчылык жана ачкачылыктарды да баштан өткөргөн. Жолдон келе өтүп поезд 4 күн келдик. 4 күндө кыйынчылыктар көрдүк. Баягы мекендештерибиз кантип кыйналып келет экен, ошондо көргөнбүз. Азыркы Кудайга шүгүр самолет оңойрок болду. Алда бала чака менен кошулуп, кийим бардыгы тең контрабанда менен кийим алып келгендер көп болгон, ошондо көргөн бизнес кандай жасалат экен. Анан бул жакка келип, бул жакта биринчи күндөрүбүз Москванын түндүк тарабында болгон, планерный деген станция жагында. Ошол жерге келип 20 күн эсимде үйдө жаткамда, жумуштап албай, аябай кыйналып, дворник болсо да ишке кирем деп, үйгө чалып, жумуш жок болуп атат десем, бардыгы тең андай болсо үйгө келе бер дегенин өзүбүздүн намысыбыз бар. Намысыбыз кой бербей, иштеш керекпиз. Дворник болсо да иштейм деп, анан мерчендайзер деген ошондой бир профессия болчу, азыр деле бар. Анан бир магазиндерге ошо мерчендайзер болуп жумушка киргем. Жаңы келгенде аяшкан колуна келип, өзүң акчаң жок болгондон кийин тартынып, тамакта жебей, анан да азыраак жеп, бир учурда эсимде метрода троллейбуста кетип баратып, өзүмдү эмне болуп жоготконду билбейм, көзүм ачсам эле орус кемпирлер бетиме чапкылап турду, бала тур деп элепчи, эмне болуп кетти десем, сен кулап кеттиң дейт да. Троллейбустан прям эшикте мындай турбан кармап туруп, эшикке жабышып калыптырмын. Анан эшикке чыгып эле остановка сүрөлүп чыгып, ошол жерден отуруп, кичине дем алып, анан үйгө келсем аяшкандар урушуп, эмне үчүн сен берип аткан бекер тамак жебейсиң деп. Анан ошондо катуу кыйналгам да. Анын баарын тең ата-энемизге айткан эмеспиз. Анан айтсаң байкуштар ыйлашат. Анан ошол кыйынчылыктар болгон, бирок ошондон кийин өзүм ден соолугумду карай баштадым да. Убагында тамак ичип, убагында уктап, убагында иш кылып дегендейчи. Орто арада кыйынчылыктар көп болгон. Мен саларга түшкөнбүз. Бир сутка менен обезьянка деп айтып коюшат, биякта тайкелер менен кошо жатып, аларда дагы өзбек, кыргыз, тажиктер менен кошо жатып, андай түнөгөндөр күндө болгон. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында төрөлүп, Бишкекте бойго жеткен Кубаныч ысык көлгө күйөө бала болгон. Шлямфу тамагын жасоо идеясы да кайнатасынын сыйынан улам жаралган экен. Караколдон болот, келчем Караколго барсам, кайнатам жүрөм, Караколдун баягы визитный карточкасын көргөзөйүн деп машинатын ооз тийгизген да. Анда жаккан эмес биринчиден, анткени мурсак тамак эмне экен, эмне болуп кандай кылат экен деп түшүнбөй эле. Анан кайнатам көрүнчү жакты деп, бирок экинчи үчүнчү жеген сайын уже жага баштады да. Анан келдик, бул жакка келип, ишибизди кайтып иштеп келчем, анда администратор болуп иштечи, колл-центрда, өзүм ошентип эле водитель болуп иштеп. Анан бир арадан балдар менен отуруп эле кафеден чай ичип эле сөзмө сөз чыгып эле Шлямфуну Москвага жеп алып келбейлүү, кандай болот деп. Ошо идея ортодо чыкты. Анан досторубуз менен сүйлөшүп эле, бир досубуз ошол жерде жаңылышып отурган, алар экөөбүз ойлорубуз менен бөлүшсөк эле, баарыбыз бир эле ойду карайт экенбиз да, ошол Шлямфуну иштетели деп. Анан Кыргызстанга чалып, ал жактан продукттун баарын алдырдык, что дам окшошол деп. Саламатсызбы? Келиңиздер.
жакшы кылабыз. Кубаныч кафе бизнесинен сырткары түрдүү тармакка кызыкканын айтат. Тактап айтсак, ал азырга чейин кафеден бир аз убактысы бошогондо Москвадагы той аштарда тамадалык кылып турат. Муну менен катар сүрөткө, камерага тартканды да жактырат. Ал эми бийлөө Кубанычтын жаны дили. Мындан улам каармандын абдан шайыр, укулуктуу, маанилүү сүйлөгөнгө аракет кылганы алыстан эле байкалат. Мамиле кылуунун жана мейман күтүүнүн маданиятын жакшы түшүнгөн каарман эмгек жамааты менен да жылуу алакада. Учурда 15 чакты кыргызстандык мекендештерди жумуш менен камсыз кылат. Караколдук болом. Гөлдөн 45-темин. 4 кызым бар. Жолдошум кызым болуп жака келгенбиз. 6 ай болуп калды келгенибиз. Кафеден элдер үзүлбөйт, ошолордун баары бүтүп кеткиче жүрөбүз. Ашампуну негизи буга чейин жакшы эле кылчыңыз да? Ооба, эми караколдон любой ашлямпу жасайбыз да, любой. Москвага келгениме 2 жыл болду. Ошо Москвага келгенде эң биринчи жумушум бардык иштегендерим. Эң биринчи стройкада иштедим, анан кийин цехте иштедим, комплектовкада. Анан таксиде иштедим, таксиде көп иштедим, 5-6 ай. 1 жылга жакын таксиде иштедим. Анан таксиден кийин бул сфераны бир тааныш байке бар болчу, ошо тааныш байке аркылуу келип бул сфераны иштеп көрөйүн деп ошол бойдон иштеп келатам. Жакшы экен, жакшы, мага жакты. Мындай до конца ушу сфераны алып кетип иштесең болот экен. Ошо Кудайым буйрса ушу сфераны күчүм жумшап до конца үйрөнүп, жакшы шеф повар болгонун алдымда ошондой максаттар коюп атам. Жакшы ашлямпуну мыкты жасаган шеф повар болоюн деп. Деген чечип атам, ошондой ойлор болуп атат. Эгер тарыхка кайрылчу болсок, ашлямпу дунгандардын улуттук тамагы болуп эсептелет. Бул тамакты 50 жыл мурун Ысык көлдүн Борбору Каракол шаарында Кытайдан келген дунгандар сата баштаган. Кыргызчага которгондо муздак крахмал дегенди түшүндүрөт. Негизги азык камыр менен крахмалдан турат. Жаш жубайлар Кубаныч менен Назира ашлямпуну алгач үйүндө жасап, буйрутмачыларга жеткирип берип иштеп жүрүшсө, кийинчерээк бул бизнеске олуттуу көңүл бөлүп, башка ишин таштап, ушул багытка сүңгүп кирүүнү чечишкен. Ал үчүн Москвадагы түрдүү диаспораларга кайрылышып, ишкерлерден жол жобосун сурашкан. Ошентип, далай аракет, тынымсыз мээнеттин артында кафе ачылып, Караколдун бренди Орусияда өз кардарларын кубантып жатат. Бирок Кубаныч муну менен токтоп калган жок. Жакынкы келечекте Кыргызстандан нукура продукцияларын мында алып келүүнү көздөп жатат. Кыргызстандан бул жакка товар алып келели деп атабыз да. Сертифицированный уже Россияга биздин Кыргызстандын товарлары келет да. Анан азыр пока конкретика айта албайм, эмне деген товарлар келет. Бирок Кудай берсе, болжолдо эми Кудай берсе Кыргызстандан мөмөчөлөр келет. Эт келиши мүмкүн, балык ошолор келтирели деп атабыз да. Ошол боюнча биякта анткени X5 деген неме бар, ритейл деген. X5 деген ритейл бар, бул сеть магазиндер бар. Пятерочка, перекресток деген ошол магазиндердин башчысы X5 деген неме да. Карусель деген магазиндер ушун баардыгы ошолор карайт. Эгер ошолор менен контракт түзсөк, Россия боюнча биз баардык магазиндердин сетке чыкканга мүмкүнчүлүк болот да. Анан эгер буюрса, ошо иш азыр ашыралы деп жатат. Эгер ошо иш ашып кетсе, Кудай буйрса, жакшы неме жыйынтык болот да Кыргызстандан. Анан экинчи немеси болуп атат, баягы бул жакта биз чогулуп, кээде кайрымдуу кылып чогулабыз. Ошо көп грузовиселер болот, ошолор жөнөтүп атабыз. Ал эмес, андан сырткары баягы жетим калган балдарга же көзү каза болуп калып, үй бүлөсү бага албагандарга ошолорго бирден ошо кайрымдуулук болуп, биз бюджеттен чыгарып, аларга жардам берип, ошондой жардам берип атат. Кубаныч көпчүлүк мигранттар сыяктуу эле Москвада акаарат сөздөрдү азырга чейин угаарын айтат. Болгону, ал сөздү укса да, укпаганга алып, маани берүүнү токтоткон. Бизнес базарына кирип, орустар менен карым-катташ кылып калган каарман жаштардын заманбап билим алуусуна тилектеш. Тагыраагы, азыр туура тарбия берүүнүн ыкмасы абдан өнүккөн жана жеткиликтүү. Болгону, каалоо менен аракетти ишке салыш керек. Кыргызстан биздин өнүкпөөнүбүз маселебиз бул тарбиядан болуп атат да. Жаштыктан, садиктен башталып атат да. Бизде баягы мектепте
билимди жакшы берилбейт дейт. Андан кийин университеттин билими вообще такыр эч бир эчтеке пайдасы жок болот дейт. Андан кийин үй бүлөдө азыр уже көбү мигрант болуп, ата энеси бияка келет, бала тайнеси менен тайнатасынын колунда өсүп, тайнеси алардын көз карашыбысы Советский Союз да. Балам окуу, балам иште, жашоодо жакшы болот депчи. Ал уже программа уже иштебей калды азырчы. Азыркы учурда уже башкача программа иштеп атат. Анткени азыр сододо жүргөн балдар уже мындай көпкө жетип, көптү көргөндөр болот атат. Мындай жөнөкөй карапайым кишилер болсо иштеп коюп эле жүрөбүз, бир күнү жумуштан уволить этип коет. Үйүмгө келип бийлесиң, анан эмне кылышты билбейт деп. Ошон үчүн мен оюмча ошо тарбиядан бул жактан эми бияктын деле прям тарбиясы күчтүү эмес, анткени биякта кичине ташбордукту үйрөтөт да. Балдарды 18ге чыгарып 5ке чыгарып үйрөтөт, анан там кулап калса көтөрбөйт, ошо жагын көп үйрөтөт да. Эми биздин деле кыргыздарыбыз ошого үйрөнүп баштады. Пайдасы деле бар, зыяны да бар. Биздикиде мээримдиги уже жого баштады. Өзүм деле мен кээде сезип калам, үйгө көп таппай калат. Ошо жагы бар да, жаман жагы. Анан сиз айткан суроого мындай, эгер Кыргызстанга конкретно бирдеме калып барайлы десек, мен оюмча азыр Кудайга шүгүр уже тренингтер көбөйүп баштады кыргыздаргачы. Балдарды үйрөтүп атат, акча тапканды үйрөтүп атат, акчаны табып, анан коротпой, кайта ошону өнүктүргөн, көбөйткөргөн үйрөтүп атышат. Ошол негизи аябай жакшы болуп атат да. Анан мен оюмча азыр могу маселе тойканалар менен болуп атат да. Жердешибиз туура айтты. Азыр миграцияга кеткен жарандардын балдары чоң ата, чоң эне жана тайата тайэненин колунда калды. Тирүүлөй ата энесинен ажыраган наристелер апа мээримине тойбой, ата камкордугунда көрбөй чоңоюшууда. Антпешке да айла жок болуп жатпайбы? Үй бүлө багам, үй салам, балдарыма келечек кылам дебесе, аларга ким жардам берет? Ошентип, балдардын да, мигранттардын да себеби орчундуу бойдон калууда. Негизинен миграцияда жүргөн жарандын дем алыш күнү абдан аз болот. Кээ бирлер үйүбүзгө эртерээк кетели деп такыр дем алышсыз иштешет. Мына ошондой чарчаган, сагынган, кыйналган учурда жердештер ала тоону, таза сууларды, кең пейил элди эстеп бир аз сороно алышат. Өзгөчө жол карап, ак бата берип олтурган энелердин элеси мигранттарга түгөнгүс күч, ченемсиз үмүт берип турат. Мен өзүм Токтогулдан болгон үчүн Бишкекке каттап жүргөн үчүн тоолорду жакшы көрөм да. Анан бирок тоолорду деп жайлоо эмес, мен бийик, аска тоолорду кагылар менен, ала тоо ошолорду эстейм да. Анан бирок көбүнчө апамды эстейм да. Апам үйдө отуруп, мени күтүп атканын алыстан уже алыстап калдык 10 жылдан беричи, бирок все равно апамдын немесин унутпайбыз да, мээриминчи. Качан болбосун да үйгө кирсең баягы чуркап келип пияласын көтөрүп тосконун эстейсиң, качан барбасың. Кыйынчылык болсо да, жакшылык болбосо барбасаң да атең все равно күтөт да. Атамды эстейм, бир туугандарымды эстейм көбүнчөчү. Алгач ар кандай жумушта иштеп көргөн Кубаныч бизнес жолуна эми гана түштү. Андыктан азырынча мекенге качан кайтаарын пландай элек. Кыргызстанга ата энемди, жакындарымды, тоолорду көргөнү мейманга эле барбасам, негизги жумушум жана туруктуу жашоом Москвада болот дейт ал. Баса, каарман Орусиянын жарандыгын алганына 10 жылдай болгон. Ошол себептүү кафе ачып документ иштерин бүтүрүүдө айтаарлык деле кыйынчылык жаралбаптыр. Учурда Кубаныч Москвадагы өзү сыяктуу кыргыз ишкерлери менен биргеликте мекендештердин түрдүү көйгөйлөрүн чечүүгө колдон келишинче көмөктөшүүдө. Тилеги бардык кыргызстандыктар кырсыктан сырткары болуп, ата журтка аман кайтып барса болгону. Кыргызстан өнүккөндө Кудайга шүгүр жакшы өнүктү Кыргызстанчы. Баягы мамлекети слабый болсо дагы эл бай. Элдин Кудайга шүгүр акчасы деле бар, баягы эми той болбосо мен үчүн качан эле бай болуп кетмекчи. Просто баягы колубузда турган алтын баркын билбей атабыз да. Ушунча жүрөбүз бул жактан акча деле таап атабыз, бирок Кыргызстандын баркын билбейбиз. Ошо элге каларымыз, ошо биздин өзүбүздүн болгон алтыныбызды сапаттап, бартап, ошону көрүп турайлы, билип турайлы, барып турайлы дегендей. Анан мамлекетке каларым, өзүн жөнүндө ойлой, эл жөнүндө ойлой, баягы мыйзамды туура кылып, элге пайда келе турган мыйзамдар көп чечилсе, Кудай берсе көбү эле ишке ашырылат. Эми акырындык менен болуп атат, ошого келип атат. Баягы кыйын заманда жакшы адамдар пайда болот дегендей, азыр Кудай ушу жаштардын көбү менен сүйлөшсөм, ошо бардык эле ошо мамлекетти өзгөртсөк жакшы болмок деген ой бар да. Ошо груз эстилер ичинде эле аз болсун. Анткени баарыбыз кайта болбосо дагы үйүбүз бар, өзүбүздүн жерибизде коюлсак, аман эсен ата энесинин колубузда болуп дегендей өзүн ошого каларым да. Анткени ошого көп болуп атат. Дагы эмне каларым? Ошо билимибиз көтөрүлсүн. Америкадан болгон билимди, Москвадан болгон билимди, ошо мигранттарды
бизге окшогон бизнесмендер бар, Кыргызстанга алып келип, ошону элге берип, элге жеткизип, элдин оюн көтөрсөк, менин оюмча Кыргызстан өзү эле көтөрүлөт да. Анан эркиндей. Кубандырганы азыр Москвадагы эле эмес, дүйнө жүзүндөгү Кубаныч сыяктуу бардык кыргызстандык мекендештер чогулуп, жаңы идея демилгелеп, өлкө үчүн колунан келген жардамын беришүүдө. Жаштардын, мигранттардын мындай үлгүлүү ынтымагы эми мамлекетте үзүрлүү уланып, колдоп кубаттоого алынса, максатка ылайык болмок. Жердеш көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушуну менен аягына чыкты. Кийинки программадан жолукканча аман туруңуз.